Ата айтсаңыз, ушул алымыбыз Чубак ажынын аламдан өткөндө мына 1 жылдын жүзү болду. Бул 1 жыл сиз үчүн кандай өттү? Анын эмнесин сурайсың? Кантип өткөнүн өзүнөн билбейм. Кыйын болот экен, айла жок. Эми Кудайдын кылган экен, айла жок жашап атам. Да, шүгүр. Ушул Чубак ажы. Эми Чубак өтсө, Чубактын 3 уулу, 3 кызы калды. Ошолорду эстетип жашап атам да. Рахмат. Эстеп чыккандарга рахмат. Адам баласы өтөт экен, кетет экен. Тинтип мына сиздей балдар, силердей балдар кабар алып, алсырап турат экен. Рахмат силерге. Эми биз менин уулум, 2 уулум бар да, уулдун чоңу Чубак. Чубактан чоң кызым бар, 5 кыз эле. Анан эми мектептен мектеп директору болдум, бул окуучу болду. Жакшы окуучу эле. Ошол мектепте жалпы мектептик маданият бөлүмүн башкарчу эле. Анан бир журналист деген, жаш журналист деген газетага редактор болуп иштеген мектепте. Анан ошол китепти көп окуйт эле. Мунун өзгөчөлүгү китепти көп окуйт эле. Мен ошол Базаргон жака барсам, сөзсүз бир китеп алып келбесем, балам мага капа болуп калат. Ата, китеп ала келбедиң деп. Анан китепти алып келип, анан Базаргондогу эми райондун центрине айтабыз да, биз Базаргон деп. Китеп алып келип, райондук библиотекадан кошуна айылда библиотекаларда китептердин бардыгын окуп бүткөн. Эми көпчүлүккө жалган магачым. Анан мен 6 классты бүтүп 7 класска көчкөндө китеп таппай калдым балам. Сурап калдым, айтайын. Ошто досум бар эле. Ошо досумкуна барып 1 жыл жашап, ошо жактагы окубаган китептер бардыр балам деп, Оштогу Уркия Салиева мектебине 7 класска киргиздим апарып. Ошо жерде ал кыздар орто мектеби. Анан айттым эжеке ошо жакта 1 жыл окуп, ушу көп китеп окучу эле китеп түгөнүп калды биз жакта. Баарын окуп бүттүм дейт. Сиздин библиотекаңарда жана айланы чөйрөдө Ошто магазинде болсо окуйт. Сен күлүп келип, сиздин балаңыз менен 4-5 бала болуп калды, бир комната бөлөбүз дешип, ошол жерде 1 жыл окуп келген 7 классты. Ошол эми китепти көп окугандын пайдасы ошо 1 жыл оштон окуп келген. Анан дагы эми укмуштуудай алиги мындай колунан дыйканчылык, мына мөжөй секкенде, тоокту тукум бастырып чөжөлөтүп бакканда аябай. Кичинекей япон тоокту 17-18 тукум бастырат эле. Тоок баскан жерде тегерегинде 5-6 тукум кадимкиде агарып көрүнүп турат эле. Бул эми чыкпайт десең, тоок менен сүйлөшкөндө ошо 16-17 тукум чөжө болуп чыгат болчу. Ошонун кийин жем берип кайтарып өлтүрбөй чоңойтот эле. Колунда китеп, бир колунда китеп, бир колунда чөжөнүн жеми. Мен мунуларды карап атам. Ата дейт, жем чачып коюп китеп окуган күндөр болгон да. Илгери ошо менин апам да, анын чоң элеси. Чоң атаң атаңды молдо болот деп оозуна түкүттү эле. Илгери ушундай ырым болгон экен го. Молдону чакырып, менин балам чоңойгондо молдо болот, оозуна түкүр, сен чоң молдосуң десе, молдо көнбөйт экен да. Бул азыркы заман башка заман. Балдарыңар молдо болбойт, бекер оозуна түкүрүп балдарды кыйнап коебуз десе, атам болбой
teң çeken sen tüküre vermeysin, kızmat hakkını alıvermeysin deydi eken da. Biz ekele bir tuğamız bir ata birine de. Ökövüz mozuluğa tükürüp molda olur degen atam. Emiz zaman başkaken men 3'ke çıkkanda, üken 1 yaşka çıkkanda atam biz katı oğurup kalgan ekenbiz. Şu biz tegerenip atam bizge kudayı olup ötüp ketkenden biz jetim bolganbız. Apabızdın bolubuz. Apam çoğoyttu bizde. Şöyle geriye aytıp aladılar. Lan içimizler içimde. Kapışı baldarını görüyorsun. Molda olup olsa yakşı oladılar. Ükamındaki oğlu var. Benim de iki oğlum var. Kudaydan tilep girdim öyle. Kuday jalgap. Şu çuvak içine molda olup kaldı da. Ükam. Ya atanın karısından kurtulun deyip suyunu falan diye desteğen. Bırakmazsa. Atam meni o'zuna tükürüp molda olsa ben bololmay kaldım ben. Anam ayttım da balam bana 92-yıl 6 medal menен mektep büttüm. Soyuz yok boldu. Emi meni oylasam, men ugam desen kaysı institutga barsan ötösün, okuysun. Bирок okууну bütkөндөн кийин kандай iş var? Şeýagyn garaş gerek balam dedim ben. Daylı ata siz dugayın dedi. Men ayttım. Bana sen dedim, soğudeger ol dedim. Hazırınca management, biznesmen de koyup. Buna Cetikan'ın bir kayını soğudegerçilik degen bana paygamberler aytkan yeri var dedim. Yani bir sunuşum. İkinci sunuşum militsiya ol dedim. Hazır buna sosyalist mamleket joyup kapitalist mamlekette kettik. Yakında bir yıldan keyin militsiya, politsiya olup kalat dedim. Buldagı eldin adamı. Elge tertip tazalıktır uçuratıp el menen koşa jaşaybersin. Anan emi militsiya, politsiya bololbasa, andan keyin soğudeger bololbasa, anda buna ayılda 1-2 molda oldu olam dedim. Eng ayıldın kambagал adamı üyüne çakılsa jakşırak töşөгөн salıp jartımın sağa verip kursağın toyguzasın alın jetse anı oğurgan adamды karaysın rahatsız bolup kalat. Bul dagı jakşı kızmat dedim balam. Bul men aytkan 3 kızmat mamleket kanday türgü almazsa dagı bul kızmatlar hiç kaçan jerde kalbayt. Dep aytkanmın. Şu men oşol bul oşo 92-yılı mektepte 6 medal menен бүтүp kayaka okusuga barышын bilbey kalkozlar joyulup men sesebеттин төрагасы болчумун. Orduma menin orunbasa завуштарым директор болуп иштеп мен 4,5 yıl sesebеттин төрагасы болдum. Ошондо жаңыдан айыл өкмөт деген түшүнүк кире баштаганды биз баштаганбыз. Анан балам ойлонуп карап туруп менден соодагер чыкпайт, менден милиция чыкпайт ата. Баягы сиз айткан чоң атанын карызмын деп желеңиз молда болот окшойм деп өзү кызыгып калды да. Анан ошентип ошо Бишкектеги Хазирет Умар медресеге кирди да окууга. Окууга кирип анан 2-нчи курсту бүткөндө İslam institutuna айланып калды дагы, ошонун номер 1-нчи кызыл аттестатын менин балам алып. Бул мактаныч эмес, болгон окуяда муну ошо институттун астында тарыхта жазылып турса керек. Ana ошондон кийин эми түзүк эле молдо болуп калды деп коем эми. Бул эми тагдыр экен да балам. Мен өзүмө кантип сооротом айтайынбы? Бул 22 жашында İslam institutu kızıl diploma menен бүттү деп айтып атам го. Ооба. Анан institutuna diplomду алдым. Пайгамбар деле динге 23 yıl кызмат кылган. Мен деле ушунча кызмат кылсам болду да деп тилек кылган да бул.
ошондо Кудайдан сурап, ушу пайгамбардын жашын деле кошо бер деген болсо, балам ушинтип 60-тан ашса жашай беле деп жаштык кылып, ол бул өмүрдүн мындай тез өтүп кетишин билбей, тилегенде кошерин жаштык ошо тилебей калган деп арман кылам. Анан өзүмү сооротом да. Башка айла жок. Эми ошол мисалы үчүн ошол муфтиятты тапшыра турган болом, ошол жакта кыдырып жүргөм. Анан ушинтип рекеттер келип 1 миллион сом бересиң, болбосо балаң мурдап кетебиз, антебиз деп калды. Анан балам деди, мына 2 жылга 8 күн калды. Сага чейинкилер эми ар кыл иштеди. Бирок жакшы болгон жок. Тапшыр, барып тапшыр. Мен билем, ошол муфтияттын казынасына акча топтоп койгонун билем. Бардыгын прессага айтып тапшыр болот. Мына чубак ажы тапшырган, мына пресске чакыртып тапшырган деп айтканга жакшы болот. Информатор болдум. Кана 10 жолу соттолду, 3 сот болду. 10 жолу. Акыр рахмат, ошол Текебаев деген ошол депутатыбыз бар эле. Ошол закон жазып, чубакты 14 миллион 800 миң сом салыктан карыз деп, алиги ажыга барган акча төлөгөн акчалардын налогун төлөбөдүң деп шылтоотап кыйнашкан да. Анан ошол депутатыбыз Өмүрбек Чиркешевич бардыгын соцкомдун начальниги Абылгазиевдер чакырып алып туруп далилдеп, 92 депутаттын кол көтөрүүсү менен ушул чубак ажыга чейинки бардык иштердин бардыгы токтотулсун, бул төлөнбөсүн, мындан кийин закондун чегинде иш кылгыла. Чубак ушунчалык жаңылык киргизип, элдердин акчасын банкка төктүргөндүгү үчүн мына алиги жемкорлор ушунду кыйнап атасыңар деп соттон куткарган да. Манеке, ошол жакшынакай кылып 8 күн калганда 2 жылга жетпей тапшырды. 400 сом пулу бар экен. Чубак муфти болгондо 400 сом. 400 миң доллар менен тапшырган банкка. Муфтияттын банкасына. Мына кече эле көрүп атасың го, 155 миллион сом муфтияттан жетпей калды деп чыгып атат. Тоогулам да, миң мертем тоогулам. Менин апам Үрüyat Кулмолда кызы деген апам ушу кичинекейинде эле бул мектепке окуп бүткөндө эле 1-класстарда эле ошо китепти окуйтпачу илгерки Манас үчүлтүгү бар эле үйдө. Манас Семетей Сейтек деп көк түстүү, ортосунда кичинекей ромбике Манас анан Семетей Сейтек деген китеп болот эле. Ал китептерди мен анча-мынчасын жатка билип өзүм окуп берсем, мына эми небереңиз чоңойду, ушул окуй берет деп окуп берчү эле. Эмнеге окута бересиз десе айтчу эле. Менин Кылыч деген үкам болгон, акам болгон. Ошол бала күчтүү манасчы, анан күчтүү молдо болчу, чубак уулум. Ушул манасты ушунчалык сонун айтчу эле. Мында бир касиет бар. Муну мага окуп берип турсаң, мен ошо үкам акамды эстеп, кыйла десе алам балам деп тынбай окута берет эле. Анан ошол апам ошо Манаска жакын болгон үчүн, анан баягы Манасчы Кылыч деген акасы болгон үчүн менин уулумдун атын Чубак апам койгон да. Манастан Чубак кем бекен баламдын атын Чубак коебуз. Мага кийин китеп окуп берет деп төрөлгөндө айткан да. Чынында тынбай окуп берчү. Даже
3-4 паракты окуп атам деп жатка айтып берчү. Мен күлүп турдум эле. Балам, ушул селам, ушу менин кылыч акам окшоп молдо болсоң болот эле десе, чоң эне, молдолорду эл бакпай калды го дейт эле. Ошол 6-7 класстагы сөз да. Илгери молдолорду эл багат дечи эле, а мен бала чакамды кантип багам? Чоң эне койсоңузчу, мен молдо болбойм деп коет эле ошо. Кичинекейин 6-7 класстарда. Ошондо 3 жылдыкты кыйын окуп берет эле да. Анан аты Чубак. Андан кийинки уулумдун аты Сыргак койгон апам. Чубак, Сыргак да 2 уулум бар да. Ошо эмне себептен Чубак коюлган ошо апам. Мен 3 жашта калдым, үкөм 1 жашта калды. Биз менен апам мен 49 жашка чыкканда апам 86 жашта өттү да. Биз деп турмушка чыкпастан ошо мени менен кошо 46 жыл бирге жашады. Турмушка чыкпастан. Апа деген такыр башка болот экен да. Алиги макал туурада дейиш апаңын таманында деген. Миң мәртебе рахмат. Апанын кадырын өлгөндөн кийин билет экенсиң да бала.